1924 жылдын 22 Кара-Кыргыз автономиялык облусунда 15 адамдан турган биринчи прокуратура негизделген. Ал убактагы прокуратуранын милдети бардык бийлик органдарын, коомдук жана жеке мекемелердин ишмердигинин мыйзамдуулугуна мамлекеттин атынан көзөмөл кылуу жана сотто күнөө коюуну колдоо болгон. Барлык учурда эгемендүүлүккө жеткенге чейин прокуратуранын ролу ушунчалык чоң болчу. Высший надзор возлагается на прокурору деп Конституцияда жазылган, Советтик Конституцияда. Өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 жылдын декабрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын прокуратурасы туурасында мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам системаны жөнгө салууга жана мамлекеттик укуктук статусту калыптоого олуттуу кадам болуп, көзөмөлдүк укуктарынын аткарылышына өбөлгө түзүлгөн. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүндө өзгөрүүлөр орун алып, анын ичинде башкы прокуратуранын укук милдеттеринде да чоң өзгөрүүлөр болгон. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 104-берене прокуратура төмөнкү өзүнө жүктөлгөн бирдиктүү системаны түзөт. Аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө. Изин суутпай издөөнү, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө. Жазык иштери боюнча соттун чечимдерин аткарууда, ошондой эле жарандардын жеке эркиндигин чектөөгө байланышкан мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды колдонууда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө. Мыйзамда белгиленген учурларда сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылуу, сотто мамлекеттик айыптоону ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына карата жазык куугунтуктоо. Прокуратура органдары бүгүнкү жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, мамлекеттин кызыкчылыгын натыйжалуу коргогон, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшкөн башкы көзөмөлдөөчү орган катары кызмат кылат. 2012 жылдан кийин өлкөдө коррупцияга каршы күрөш башталып, мамлекеттин эсебинен байыган орто жана жогорку эшелондогу чиновниктердин үстүнөн башкы прокуратура тарабынан кылмыш иштери козголо баштаган. Паракорчулук менен күрөшүүдө ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова өзүнүн эрктүүлүгүн, тайманбас мүнөзүн жана эң башкысы чыныгы профессионал экендигин көрсөтө алды. Көп жогорку деңгээлдеги, жогорку эшелондо иштеген адамдардын коррупцияга малынып калгандыгын чагылдырып ачып бергенге, канча деген бир нече жогорку адамдарга азыр уголовный иштер козголгон. Ошолордун бир тобу соттук кароодо каралып, жообун тартып, мына ошол бети ачылып жатат. 2013 жылдын жыйынтыгы менен өлкөнүн башкы прокуратурасы коррупция беренеси боюнча 947 кылмыш ишин козгосо, 2014 жылдын 9 айында эле бул көрсөткүч 1000ден ашкан. Женщина, может быть, более тщательно работает, менее подвержена коррупции, может быть. Чисто с точки зрения если биологической, то женщина, она более тщательно работает, более, если уж объявила войну коррупции, то как Солянова, я считаю, что женщина более, она не пойдет направо-налево, то есть вот будет вести борьбу. Поэтому я считаю, оценка по пятибалльной я бы поставил 5 ей. Чындыгында Кыргыздын тарыхында мамлекеттик коомдук иштерге активдүү аралашып, чындыкты чыркырата айткан көптөгөн чыгаан аялзаттары чыккан. Бирок мындай көрүнүш айрым учурларда мырзаларга жага берген эмес. Андыктан өлкөнүн башкы көзөмөлдөө органында Салянова сыяктуу прокурор айымдын турушу да коомчулукта түрдүү сын пикирлерди жаратып келди. Эгер биз азыркы учурда дүйнөлүк практиканы карап көрө турган болсок, аял кишилердин көзөмөл органдарында иштегендери бар. Мына Италиянын жогорку көзөмөл органында аял киши турат, аял заты. Ушул мына Украинаны алып карай турган болсок, Украинада дагы көзөмөл иретинде аял киши башында турат, өзүнүн ишмердүүлүгүн көргөзө алып келе жатат. Ал эми биз өзүбүздүн кыргыз элибиз жөнүндө айта турган болсок, биздин башыбызда кыргыз элинин байыртадан абдан көп аял затынын аткарган иштерин карап көрсөк болот. Ошол эле мына биздин апабыз, чоң энебиз Курманжан атка бир эки элди, ушун чоң бир эки элди Россия эли менен кыргыз элинин чоң деңгээлге жеткиргенин билебиз. Мына кечээ жакын эле учурда Роза Исаковна Отунбаеванын
кандай деңгээлде ошол абдан кыйынчылык болуп турган учурда бир этаптан экинчи этапка өтүү учурундагы аз мөөнөттө аткарган эмгектерин карап көрсөк болот. Аида Салянова баш прокурордук кызматтагы 4 жылдык ишмердүүлүгүндө жүздөгөн коррупцияга байланышкан кылмыш иштерин ачып, мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлгөн коррупцияга каршы күрөштө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алды. Ал ушул жылдын башында өзүнүн отставкасын берип кызматтан бошотулду. Анын мындай кадамга барышына күйөөсүнүн үстүнөн кызмат абалынан кыянат пайдалангандыгы үчүн козголгон кылмыш иши себеп болушу мүмкүн. Акыркы учурда коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан тема Аида Салянова менен Индира Жолдубаева болуп жатат. Анткени Салянованын кызматтан кетиши менен президент Жогорку кеңешке Индира Жолдубаеванын талапкерлигин сунуштаган. Бир аял кишиден кийин экинчи жолкусу да аял киши деп аткан. Бул жерде мындай бир кезектешүү же болсо бир баланс келтирүү же болсо гендердик өзгөчөлүк деген түшүнүк колдонбош керек. Анткени бул кызмат. Эгерде ушул эле кызматка буга чейин эркектер болобу, аялдар болобу болуп келген, биздин бул тажрыйбабызда биринчи жолу эмес. Чолпон Байекова болгон. Мен ойлойт элем, Индира Жолдубаеванын бул аял киши экен, анан кийин кыз бала экен, жаш экен, анан прокуратура иштептир деген ушул критерийлери ага тоскоол болбош керек. Тескерисинче, ошол кызматка дайындалып кала турган болсо, өзүнүн ошол мурдагы ошол коррупцияга каршы күрөштү уланта билгендигинде, ошол мамлекет башчыбыздын ошондой эле парламенттин болобу, кайсы тийиштүү органдардын ошол көзөмөл жүргүзүү, ошондой укук коргоо жаатында коюлган маселелерге түз баа берип туруп, өзүнүн ошол кесипкөйлүгүн колдоно турган болсо, Индира Жолдубаева деле мен ойлойм, Аида Саляновадай ийгиликтүү, ушундай принципиалдуу, жакшы прокурор болуп берет деп ишенем. Конечно, много идет вопросов, что очень молода и так далее, и так далее. Ну, коль у нас молодая везде дорога, я думаю, что здесь не от возраста зависит, а точно так же выдержит ли она вот эту линию, как Салянова, это очень будет тяжело. Вот посмотрим, время покажет, но во всяком случае, коль президент решил, я думаю, что правильно. Потом нужно учитывать гендерная политика, все-таки министерство, у нас женщины во всех министры показывают пример, в общем-то. Ну, то есть мы в этом плане выбор женщины, Генеральной прокуратуры еще не было такой осечки и так далее. Поэтому время покажет. Адистердин айтымында мамлекеттик органдардын башчылыгына ким келбесин эң негизгиси башталган иштерди улантып, алдыга сүрөп, кыргыз элинин келечеги үчүн ак ниетинен кызмат кылып берсе болгону. Время такое, что не только на генерального прокурора надеяться, на президента, нам надо всем понять нужно, всем гражданам Кыргызстана, что уже пора уже вести нормальный образ, человеческий образ жизни, работать. Как президент наш говорит, что ты для Кыргызстана сделал, задавать вопрос, что ты можешь действительно сделать для Кыргызстана, а не смотреть, кто там назначен, будет ли он вести борьбу и так далее. Нам всем нужно вести борьбу против коррупции, быть порядочным. Тогда у нас Кыргызстан, мне кажется, будет иметь перспективу.